Жергиликтүү бийлик Оштогу суу көйгөйүн чечүүнүн дагы бир ыкмасын сынап жатат. Анда ылай каланган мындай сууну 5 мүнөткө жеткирбей, таза ичүүчү сууга айландыра турган аппарат учурда сыноодон өтүп жатат. Мына ушул жирип аткандагы суу, жанагы ылай келген суу. А бул тазаланган, уже фильтрден өткөн суу. Ош шаарынын мэриясы сууну тазалап чыгарып бере турган жекеменчик компанияларга буга чейин сунуш таштаган. Анда Кыргызстанда катталган саясий жоопкерчилиги чектелген коому сууну кыска убакыттын ичинде фильтрлеп чыгарып бере турган аппаратын сунушташкан. 10 күндөн бери аны суноо иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында өтө ылай каланган же селден келген сууну 5 мүнөткө жетпеген убакытта тазалаганы менен айырмаланат. Ылайга суунун эң көбү быйыл 54 күнгө чейин чыкты. Эң көбү. Ошол убакта 2 күн шаар тургандарына уже суу бере албаган. Суу келгенде мурда фильтрге салып анан чыгарат деп. А буда сразу эле өзү тунуп кылып сразу эле таза сууну чыгарат деп. Убакыт үнөмдөйт экен. Убакыт үнөмдөйт и ушул эң основной убакыт о. Жергиликтүү бийлик буга чейин дагы суу маселесин чечүү үчүн миллиондогон каражаттарды сарптаганы менен көйгөй ушул күнгө чейин чечилбей келет. Сууну фильтрден өткөрүп тазалап берген компаниянын жетекчиси ушул эле ыкманы Казакстан, Кытай өңдүү мамлекеттер пайдаланаарын айтат. Мы предоставили технологию. Биз өзүбүздүн техникаларды алып келип, учурда сыноодон өтүп жатат. Сууну ар тараптан алып, текшерүүдөн өткөрүп, ичүүчү суу кылып жатабыз. Өтө булганыч сууну да жогорку сапатта тазалап бере турган аппарат. Мисалы, бул жакта сел жүрсө көп чыгымды, убакытты талап кылбайт. Бир жуманын ичинде эле 1000ден ашык анализ алынды. Биздин аппаратты тиешелүү органдар көзөмөлдөп жатат. Алар дагы бул жуманын аягында пикирлерин билдиришет. Очень эффективно при высокой паводковой мутности. Сел келеби же болбосо да башка кандай шарттар болбосун, тазаланган мүмкүнчүлүгү бар. Bunun иштөө мөөнөтү, эксплуатация срок 15 жыл деп. Учурда сууну тазалоочу аппараттын бир гана даанасы сунуу үчүн алынып келинген. Эгер жакшы жыйынтык бере турган болсо, Ош шаарын жалпы суу менен камсыздоо үчүн 1500 даана ушундай аппарат керек болот. Бирок бийлик анын баасы канча турарын али макулдашпаганын билдирди. Вице-мэр Сонунбек Жунуспаевдин айтымында кала башчысы долбоорду каржылоочу донор издеп жатыптыр. Булганыч сууну 2-5 мүнөткө жеткирбестен таза. Мисалы үчүн 13 000, 4 000 булганычтагы сууларды 0% таза чыгарып койгонун көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Бул системанын жакшы жери, бул биринчиден ден соолукка жарандарыбыздын шарттан ден соолугуна баягы кооптуу деген баягы заттарды жок кыла алат. Автоматташтырылган режимде иштейт. Үчүнчүдөн бүт баары дүйнө өнүккөн өлкөлөр, ошол Баку шаары, Кытай мамлекети, Казакстан, Россия мына системаны колдонот. Биз мындан башка мындай альтернативалуу коопсуз башка система көрбөгөндөн улам ушул системаны тандоо алдында турабыз. Бул боюнча биз эксперттерге дагы берип атабыз жыйынтыктарды, анализдерди. Эксперттер 10 күн ичинде жакшы деген жыйынтыкты беришти. Эгерде биз буну каражатын тапкан болсок, бул компания менен жеринде да бар көрүп келебиз. Анда биз ушул системаны Кудай буйруса Ош шаарына орнотобуз деген жакшы ниетибиз бар. Ош шаарын таза суу менен камсыз кылуу үчүн 2016-жылы 45 миллион сомго суу кампасы курулган. Ошол кездеги шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев баштаган жергиликтүү бийлик мындан ары жамгыр жааса да, таш жааса да Ош шаарында суу таңкыстыгы болбойт деп убада беришкени менен аткарылган жок. Андан кийин 2018-жылы жекешкер тарабынан 10 миллион долларлык долбоор иштелип чыккан. Бирок ал дагы мурункусу сыяктуу жыйынтык бербей кала берген. Эми 3-чү долбоор даярдалып, июль айынын ортолорунда тендер жарыяланары айтылды. Шаардагы таза суу көйгөйү ушул долбоорлор менен чечилеби же мурдагыларына окшош ишке ашпай калабы убакыт көрсөтөт. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Медиа жаңылыктары.